Ассаламу алейкум, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Мен сиздерге бүгүн жайкы бутоо боюнча кичине видео тартайын деп атам. Эмне үчүн жайда буташ керек? Кайсы көчөттөрдү буташ керек? Эмне максатта, ушул боюнча айтайын. Жайкы бутоо негизинен ширелүү мөмөлөргө жасалыш керек, сөзсүз. Анткени канты көп топтогон өсүмдүктөр булар шабдалы, гелез, алча, кара өрүк, слива мына ушулар буларды эрте жазда же күзүндө бутаганда же кышында бутаганда булар биринчиден катуу өсүүгө алып келет. Натыйжада мына кесилген жерден ширелер, желимдер чыга баштайт. Бунун натыйжасы бул ооруга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан данектүү мөмөлөрдү сөзсүз жайында буташ керек. Буларды кайсысын алыш керек азыр көрсөтөйүн. Мына ичине карап өскөн, бири-бирине тоскоолу болгон бутактарды алыш керек. Мына ылдыйга карап өсүп аткан бутактарды да алып коюш керек. Себеби мундан мөмө берип же бир неме алып жалчыбайсыз. Кичине болуп калат, майда болот, касал болот. Анан форманы да берсе болот. Ашыкча бутактарын алып койсо болот. Ошондуктан мынакей алып таштадым. Ичине караган шактарды, бири-бирине кайчылышкан шактарды, ылдыйга карап өскөн бутактарын алып койдум. Барыңыздарга ийгилик.